Нооруз майрамынын тарыхы. Нооруз деген сөз байыркы фарс тилинен Nauruzi деген сөздөн алынып, бизче нау жаңы, рози күн деген маанини билдирет. Демек, Нооруз жаңы жыл же жаңы күн деп которулат. Бирок эл ичинде буга чейин Нооруз жаз майрамы деген түшүнүктөрдө жашап келген. Эл мурда календар жок мезгилинде жаздын кандай болорун дал ушул күнү билип, ушул күндөн баштап табияттын жаңылануусу башталат дешчү. Бул күнү күн менен түн теңелет. Тарыхтагы маалыматтарга таянсак, аталган майрам биздин заманга чейинки 6-7 кылымдарда эле пайда болгон жана Заустра аттуу пайгамбар негиз салуучу катары белгилүү. Окумуштуулардын айтуусу боюнча Ноорузду аткаруучу жөрөлгөлөр ислам дини пайда болгонго чейин колдонулуп келген. Мисалы, эл бул майрамга 20 күн калганда ушул жылы түшүм мол болсун деген тилек менен карапай идиштерге арпа, буудай, бурчак өндүрүшкөн. Айрым бир маалыматтарда Нооруз Кудай адамдын жараткан 7 күндүн биринчиси деп берилет. Ал эми ислам дининде Нооруз периштелер сыйлаган күн. Анткени алар ушул күнү жарык дүйнөдө пайда болушкан деген маалыматтар дагы бар. Нооруз жекшемби күнү келсе, эл бул күндү күнгө таандык деп эсептешкен. Нооруз жекшемби күнү келсе, ал жылы арзанчылык болгону менен токчулук өкүм сүрөт. Ушак, жаманчылык аз болуп, буудай мол болот. Өлүм житим азаят. Нооруз дүйшөмбү күнү келсе, бул күн айга таандык. Жыл ичинде жамгыр көп жаап, өлкө падышачылыгынын күч кудурети алсызданат. Табигый кырсык көп күтүлөт, чөп, эгин жакшы чыгат. Нооруз шейшемби күнү келсе, Марска таандык күн. Бул жылда эгиндин эрте айдалганы жакшы. Арзанчылык болот, элден ырайымдуулук качып, күл кожоюнунун кыз энесинен, ул атасынан, аял эринен ажыраган көрүнүштөр көбөйөт. Калктын пейили тарыйт, жыл аягында адам баласы чыгым тартат. Нооруз шаршемби күнү келсе, Меркурийге таандык күн болгондуктан жыл ичинде катчылык өкүм сүрөт, ушак айың көрө албастык көп болот, жыл аяктап калганда буудай, арпа кымбаттай баштайт, жылан, чаян көбөйөт. Нооруз бейшемби күнү келсе, бул күн Юпитерге таандык. Мөмө жемиш мол болот, ай күн тутулат, оору көп болсо да акыры жакшылык менен аяктайт. Бул жылы азыкты мол кылып камдоо абзел. Нооруз жума күнү келсе, Венерага таандык күн болуп эсептелет. Бул жылы өлкө башындагылардын абалы кыйындаш ыктымал. Жамгыр көп жаап, суу катуулайт, жер жемиш мол болуп, буудай, тарууга арзанчылык келет. Эгин кеч бышып, өлүм житим азаят. Нооруз ишемби күнү келсе, Сатурнга таандык күн, жыл бою ушак менен шек саноо көп болот, жаз айларында шамал көп согуп, аба ырайы жамгырлуу болот. Түшүм ойдогудай алынат. Нооруз майрамына дал ушундай тарыхчылардын божомолунда бул жылнама чыгыш элинин илимпоздору тарабынан мындан бир канча кылым илгери берилген экен. Бирок ушул күнгө чейин өз маанисин жоготпой сакталып келет.